Түркиянын Каппадокия шаарындагы аба шарларында учуу эс алуучулардын кыялы. Асманда асан үсөндүн баардык түстөрүнө боелгон 200дөн ашык аба шарларын көрүү кандай керемет. Бул укмуштуудай көрүнүшкө күбө болууга жана күндүн чыгышын асмандан көрүүгө кызыккандардын саны арбын. Дээрлик жыл бою ысык аба шарларында учушат, бирок мындай саякат үчүн эң жакшы тандоо апрелдин аягы, октябрдын аягы деп эсептелет. Дал ушул мезгилде Түркияда эс алуу сезону кызуу жүрүп, сыртта аба ырайы ыңгайлуу болот. Шаарда учуу убактысы мезгилге жараша өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы, жайында шаардын учуусу эртерээк саат 4:30дан 5ке чейин башталса, кышында жана күзүндө 6-дан 7ге чейинки убакытта башталат. Муну мамлекеттик жарандык авиация кызматы дыкат көзөмөлдөйт. 20 ile kalkış yaptık. Бүгүн эртең менен 7:20 учуп баштадык. Деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктикке чыктык. 5 километр учуп азыр Махабат өрөөнүнө жетип келдик. Учуштар 3 түрдүү болот. Сөзсүз түрдө күндүн чыгышын көрсөтөбүз. İrtifa uçuşu, yüksek uçuş. Аба шарыбыз болжолдуу түрдө 12.000 метр куб көлөмүндө. 20 кишилик шаар болуп, азыр биз Махабат өрөөнүнүн үстүндө учуп жатабыз. Ийгиликтүү күн болуп жатат, анткени аба ырайы аябай жакшы. 3 кисар чеби артыбызда турат. Каппадокиянын так ортосундабыз. Каппадокиядагы туристтик аба шарларынын саны 156. Дүйнөнүн эң чоң аба шары фестивали бул жерде өтөт. Бир эле күндө 3500 кишини учура алат. Аба шарынын башкаруу рулю болбойт, өз огунун айланасында гана айланат. Ailemizle beraber İstanbul'dan geldik. Биз Стамбулдан келдик. Биринчи жолу үй бүлөбүз менен баллонго түшүп, Каппадокияны кыдырдык. Бешикташ баллону менен түшкөнүбүзгө өзгөчө бактылуу болуп турабыз. Шамал дагы жок, аба ырайы дагы сонун болду. Келгенибизге абдан кубанычтабыз. Ошентип аба шары менен асманга учуп, аман эсен конгон соң, капитан менен бирге шампан ичүү салты бар. Зура Бакирова, Аида Токталиева, Түркия Республикасы, Каппадокия шаары.